Жалал Абад шаарынын жаштарын, балдарын эски коркунучтуу, кооптуу болгон аттракционго чыгарбайбыз. Жалал Абад шаарында ГЧПнын негизинде көп эле эшиктерди кабыл атабыз да. Анан ошонун негизинде Жалал Абад шаарындагы Жеңиш паркын толук реконструкциядан өткөрүү боюнча инвесторлор чакырганбыз. Алардын ичинен колунан келе турган ишкер балдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жалпы сметасы 2,5 миллион доллар болуп кетти. Анан ал тегиз заборлорду тосуп, парктын ичинде сууларды чыгарып, азинет этип, гүлдөрдү эгип, брусчаткаларды коюп, бактаракты кураганын кыркып, жаңылаганын жаңылап, анан эскилиги жеткен аттракциондордун ордуна жаңы заманбап 2024-жылкы жаңы андай Ош, Жалал Абад, Бишкекте да жок, өзгөчө аттракциондорду алып келип беребиз дейт. Өткөндө жаз алды менен биз комиссия түзүп, экотех инспекциянын балдары менен чогуу чыкканыбызда көпчүлүгүңөрдүн аттракциондоруңар эскилиги жеткен, өзүңөр кол менен жасаган аттракциондор экен. Бизге дагы замечание кылды. Но паркта балдар ойнойт, студенттер ойнойт, элдер ойнойт. Бирөө жарым түшүп кетсе, же сынып кетсе, жоопкерчилик биздин мойнубузга жүктөлөт. Ушуну чогуу чечели дегендин негизинде биз силерде ошол жактан жаңы аттракциондорду алып келип, кайра иштетип бергиле деген оюбузду айтабыз. Биз Жеңиш паркын реконструкция кылабыз. Силерге Байзак парктан жер сунуштап атабыз.